Assalamu alaikum. Урматтуу, кымбаттуу, түгөнсө түтөгөн, кылымдар бою кырса дагы кырылбаган кайраттуу кыргыз элим менен. Assalamu alaikum барыңарга. Чоң казаттын мүчөлөрү көбөйүп келаткан, дагы Кудайым буйруса өсө турган мүчөлөрү барыңарга assalamu alaikum. Мына астыда шайлоо келатат. Шайлоонун шайтан оюндары башталды. Айыл жерлерине акча прилагать этишип, казан аяк алып берем, анан муну алып берем, тигини алып берем деп башташты. 30 жылдан бери алдап келатышат го. Токтотпойлу эми. Күнүмдү курсак тойгонго сүйүнбөй. Мамлекетке жакшы бийлик келип, жакшы хан келсе, жакшы парламент келсе, титирете турган правительствону. Bir жылда биздин мамлекет оңолот. Жанакы Сыймык байке айткандай, мен ген прокурор болсом, bir жуманын ичинде 5 миллиардты төктүрүп коймокмун деп. Аны акыл жеткен үчүн айтып атат да. Иштеп көргөн үчүн айтып атат ошо прокуратурада, генеральный прокуратурада. Порожняк сүйлөп аткан жок да. Кылып койсо болот аны. Коррупция Мадумаров айткандай, жети баштуу ажыдар эмес да. Аны өйдө жактан барып эле бир муунтуп койсо эле. Бизде эмне деген байлык бар Кыргызстанда? Эмне деген байлык бар? Могу тепсе темиризе турган, булчуңдары таш жарган мындай жигиттер бар бизде. Эмне деген баатыр жигиттер бар Кыргыздын. Негизи эле Кыргыздын жигиттери биз воинственный баатырбыз. Ошон үчүн канча революция кылып эдик. Чечендер өстөр айтат, силер Азиянын жолборустары силерсиңер дейт. Биз жолборус эмеспиз, биз илбирспиз. Жолборустун да кыйын илбирс. Бирок ошол илбирстерди эмне кылып атат бизде? 30 жылдан бери кайра алдашып, өткөндөгү эмемде видео кайрылымда айтып кеттим эле. Жайдын чилдесинде Канадага барып лыжа тээп келип, кыштын чилдесинде Дубайга барып, каждый семья 6 миллион семья ар бири Дубайга барып эс алып келе турган байлыктын үстүнө жашап аткан элбиз биз. Биз жалаң ынтыгымабыз жоктон түштүк түндүк деп бөлүнүп, уруу деп бөлүнүп, өсүп келаткан жигиттерди былдый көздөй бутунан тартып көрө албастык. Жана анекдотто бекер чыккан эмес. Кыргызды ай тартпай эле кой, капкагын жакпай эле кой деп, казанга кайнап атса, алар бири-бирин өздөрү тартып алат деп. Жалаң ошондойубуздан болбоду эми. Мен жана жигиттерге кайрылат элем. Жугундукорлорго олигархтардын анча келип алдап койсо, мейли олигархтын жанындагы жүргөн оңголдор мейли алар 100 миң деп көрөткөн. Жана айылга келип, айылдын лидер балдарычы бир 10 миң сом үчүн, 50 миң сом үчүн, 5 миң сом үчүн ит жүгүрүк, күчүк жүгүрүк болуп эмне чуркайсыңар эй? Күнүмдү курса тамеки алып, анын жанында жүргөндө бир тамекиге же столойго барып, курсагын тогуз болгонго сүйүнүп жүрөсүңөр. Токтотпойсуңар, болбоду. Мен деле мына акыл эстүү, ата эненин үй бүлөнүн баласымын, билимдүү. Мен акылым жеткен үчүн сүйлөп атам муну. Бир да партияга же бийликке кошоматтап эмес. Один в поле не воин дейт. Жалгыз эчтеке кыла албайсың. Баарыбыз бириксек кылабыз, жигиттер. Жигитсиңер да силер юбка кийген жоксуңар. Сатылбагылачы суранам силерден. Жугундукор болбогулачы. Ошол палаткаларды казан алып берем деп атыптыр. Казан пазандардычы чыдап койгулачы. Ушуга чейин деле чыдаганбыз. Мамлекет оңолсо, жана Сыймык айткандай, ген прокурор болуп, мен бир күн ген прокурор болсом, bir жуманын ичинде Кытайдын каржысын төлөп коет элем деп. Ал Сыймык байке аны псих үчүн же макул болуп айткан жок, аны акыл эстүү. Көрүнүп турбайбы, сүйлөгөнүнөн эле китепти көп окуган, билимдүү бала экен, анча мейли эмоцияга алдырып мындай кээде психовать этип сүйлөп коет экен. Эми кимибиз периштебиз, баарыбызда нерв бар. Ар ким ар кандай болуп төрөлгөн ата энеден. Мына бүтүн Кыргызстан эмне кылды? Акырын өткөзбөй коюшту. Мен билгени эле достойный бул бүтүн Кыргызстан Мадумаров менен. Анан кийинки чыккан мына жаңы акча таратпай. Бүтүн Кыргызстанда акча таратчу эмес.
чоң казаттагы акча таратпай этпей эле элдин биздин жардамыбыз менен мына акырын эле өстөрү эл өзү колдоп кетти. Буюрса чоң казаттын келечеги бар. Лидерин да көрдүңөр, мына Максат Байке оор басырыктуу, мындай катуу тарс этип коркпой, үркпөй сүйлөгөн балдар. Коркутуп койсо баарын болот. Единолично мени сизди коркутуп койсо болот, мына элдин баарын коркута албайт да. 2 революция кылган элбиз биз. Каякта жана Жириновский айткандан кийин псих деп аткан Жириновский айтты го, казак, өзбекти каяктан келген элдер булар? Илгери кыргыз эле бар эле, Хакасия, Макасия, кийин бөлүп салыштыр. Өзбек, казак дегендей. Кыргыз эл биздин тарыхыбыз бар элбиз. Жалаң ушундай кыйыныбыздан монтип бөлүп атып мына ушул малга келдик. Жигиттер жанакы тепсе темир үзе турган маселеге айтат элем, токтоткула болду. Кудай кечирбейт силерди. Миллионер да өлөт, бомж да өлөт. Жерин астына барганда сурак катуу болот. Койгулачы. Топурактан жаралганбыз, топуракка киребиз. Энеден эркек болуп туулгандан кийин сатылбай эле жашайлычы мекеним үчүн. Мен өмүрүм бергенге, каным төккөнгө дайыммын. Мекеним үчүн, мына сиз үчүн, сиздин бир туугандарыңыз, уул кызыңыз үчүн дайыммын. Душман басып келсе эртең. Бирок эми азыр душман басып келген жок да, азыр бири-бирибизди кайраштырып коюп, бири-бирибиз менен чабыштырып атпай, түндүк түштүк уруу кылып. Акаевден башталган уруу кылып бөлмөй, трайбализм бүттү, күчөп кетти азыр. Мына Сыймык Байке дагы өткөндө Мадумаров жөнүндө сүйлөп койду эле. Аны да ызычуу кылып идиңер. Жакшы макал бар. Акылдуу, акылсыз туугандан акылдуу душман артык деген. Так что маанисин түшүнүңөр да, акылсыз туугандан акылдуу душман артык деп. Мадумаров менен Сыймык Байкебиз, Адахан Мадумаров менен Сыймык Байкебиз душман эмес. Көз көрүшпөстүктөр болду, көз көрүшпөк. Андай любой эркектин арасында болот. Менде да, сизде да болот андай. Эркек болгондон сүйлөш керек да. Но ал не значит, что аны Мадумаровду не уважает деп. Лично мен чүйлүк болсом дагы Адахан Мадумаровду сыйлайм. Единственный, который азыркы бийлик Мадумаровдон коркот. Алы жетпейт, диш өтпөйт. Эмнеге? Таза. Акаевден бери сүйлөгөндөрүн көрсөң, анын жанында жүргөн кошоматчылар бийликтен бийликке секирип отурат. Аны дагы мына күчтүү үчүн акырын алып коюшту. Эми сүйүнбөйлү. Чоң казат деле ушул ойдон бизди коёруп коет деп ойлоп атасыңар. Бизге да кол салышы мүмкүн. Ошон үчүн чоң казат ынтымактуу бололу, биригели. Бу жерде чоң казат, бүтүн Кыргызстан кеп анда эмес, мен кыргыз элине баарыңарга кайрылып атам. Биз кыйын болсок ошо партиялар, бийлик кыйын болот. Биз начар үчүн ошентип бөлүнүп атат. Кайсыл партия кимди жыргатты гана айткылачы. Кеп партияда эмес, кеп ошол инсанында. Кандай инсан бартат кеп ошондо. Бүтүн Кыргызстанга катание бараткан. Кандай кыйын киши. Курсан Асанов кандай генерал. Жанакындай закондор, конституцияны жазган адамдар бараткан. Алар ошо коркконунан акырын алып коюшту. Эми чоң казат бизге да тийишет. Чоң казатка дагы мен билип эле турам да. Ошого да дайым болуш керек. Эми билбейм, мен билгени чоң Мадумаров буга чейин да өтүп келген. Бүт шайлоолорду өткөн. Өткөзбөй кое берген. Биз адамды өлгөндө гана билет экенбиз. Мадумаровду өлүп калгандан билебиз. Интервьюларын көрөбүз. Чын менен эле кыйын экен деп. Же Сыймык Байкени камап койгондон кийин анан сыйлайбызбы? Токтотпойлу, жетпеди, болбоду эми. Башка чаба берип. Жана өткөндө Сыймык Байке туура айтты. Кой эмеспиз, койдон дагы пайдасы бар. Мына жүнүн алат, кыгын алат, тезегин алат дегендей. Бизди вообще эле чымкириктен да жаман үндүк кылып атышпайбы? Болбоду эми, жетептай. Бизди көргөндө маршрутка менен жүргөнүбүздөн уялып аткан бийликтин эмне кереги бар? Ошол бизди маршрутка менен жүрүп, мойнубузга чейин кредит батырып аткан ошолор да. Алар биздин акчага барып самолет учушат каалагандай жүрүшөт, жанакында джиптер менен тебет, мигалкаларды коюп алып, жанакындай кейжи номерлер менен. Сизчи, кредиттен кредит мойнуңуз. Атаңар, апаңар, эжеңер, байкеңер, жеңеңер
мына сыймык байке мына бул өзүнчө бир мындай феномен да, Кудай берип атат муну да бизге. Жана сүйлөп атканын уксаңар жана кокусунан чыгып кетти ал сөз. Элим уулум дебесе, мындай макал жок, мен уккан эмесмин. Элим уулум дебесе, элим деген уул чыкпайт деп. Бул сүйлөп атып автоматически чыгып кетти оозунан. Бул кандай нерсе бул? Дагы эмне деди? Дагы мынтип айтты. Жеп жутарлар мененсиңерби, олигархтар менен же карапайым мененсиңерби деп. Бул мен бөлөкчө айтып атам, но автоматически ошондой уйкалышылып айтылган сөздөр да буларчы. Силер ким мененсиңер? Мисалы мен карапайым эл мененмин. Жана кредитке батып кыйналып аткан элмин мен. Ошол элдин атынан сүйлөп атам мен азыр. Мен деле ойлойм силерге деле колдойсуңар деп. Тажикстан коңшу эле мамлекетибиз. Мына өгөйсүнтүп атты эле Бадахшан бир четиндеги бир жерин. Мына Кытай алып койду. Эми попробуй ушу Тажигин дагы, сиз дагы, мен дагы эч ким барып эчтеке кыла албайбыз. Бирдеме деп көрчү Кытай. Аскери менен тебелеп салсын танкалар менен. Кызыңды, балаң, уулуңду былчыратып таштайт кан чыгарып. Эчтеке кыла албайсың. Согушташсаң, ким менен согушачам деп атасың сен? Кытай мененби? Кытайды биз пока эсиң барда этегиң жей дегендей, эсибиз барда тыйылып, биригип, карыстарыбызды берип туруп кубала бейли пока. Эртең кыздарыбызды кордоп, уулдарыбызды зордой элек да. Или тескерисинче. Каалагандай кылса дагы басып алган эл, бийлеп алган ал административный рычагды алгандан кийин өз билгенин кылат. Кытайда мусулмандарды эмне кылып атат көрүп атасыңар, каалагандай кылып атат. Бир мамлекет жардам берип атабы? Эч ким эчтеке жардам берген жок. Бул жомок эмес, айланайын элим, кыргызым. Бул болуп аткан нерсени айтып атам мен. Бат-бат сүйлөп атсам кечирип койгула. Убакытты чойбой бат-бат айтайын деп атам мен. Мына шайтан оюндарга жана жугундукорлор жигиттерге айтат элем, токтоткула. Сатылбагыла. Жетет ошолордун олигарх. Жыл сайын эле калпайтып келатат, мындай тигини кылабыз. Шайлоо бүткөндөн кийин эмне кылып атат? Кире алып бара албайсыңар жанына, жол албайсыңар дагы. Эми сен эч ким таарынткың келбейт, мисалы лидерлерин, кээ бир партиялардын лидерлеринин мисалы өзүнүн банктары бар. Аны канча деген электорат сыйлайт аны. Бирок ошол электорат жакшылап ойлонуп көрсөчү, ошол банкты 5%тан алат, жана резервден, государственный, мамлекеттик резервден. Биздин өзүбүзгө кайра 24-25%тен берип атат. А биз аны уралап, лидер кылып, президенттикке, парламентке түртүп атабыз депутат кылып. Бул эмнени билдирет? Бул кошоматчылыкты билдирет да. Не кереги бар ошондой лидердин бизге мисалы? Өзүбүздүн акчабызды 5%тан резервден алып алып, мамлекеттин акчасы жок, мамлекеттин акчасы бул биздин акча, сиздин акчаңыз мынакей. Биз багып атабыз жана мамлекет депутаттардын баарын. Налогтон налог. Беспорядок мына. Продуктуну каалагандай көтөрүлүп келет, бензин азайды, баары эле көтөрүлүп келет дагы эле. Мындай порядок барбы бизде мамлекетте? Канты деле, наны деле баары эле көтөрүлүп эле келатат. Кана жана айткан обещаниялар кана. Троллейбус бекер болот деген. Мынча сом болот мугалимдердики. Ушу шайлоонун баарында да ушу мугалимдерди көп күнөөлүү врачтар. Сатылбагыла да эме, жумуш жок калсаңар дагы. Паспортуңарды жыйнап берет экенсиңер. Силер келечегиңерди алда небереңерди, уул кызыңардын балдарын сатып атасыңар силер. Жаман көрсөңөр, жаман көргүлө, бирок бирөөнө катуу тийсе кечирип коюңуздар, мен чындыкта сүйлөп атам мындай. Ушу мугалимби, врачпы алда кыргыздын эли да. Алар дагы ошондой бири-бирибизге мындай взаимно да баары айлык алып атасыңар да ошо элдин артынан. Мен да мугалим болчумун. Кызык болгон өткөндө ким болуп иштейсиң деген интервьюдан жазышыптыр мага. Эметкенде. Кимсиң, каяктан болосуң, каяктын кулуну болосуң? Мен мугалим болуп иштечүмүн. Военрук, физрук айылда эле Москва районунда. Анан эшегене жараша тушагы дегендей жанакындай парламент келбеди, чүмкирик. Ошондой чүмкирик парламентке жараша ошондой руководство да келди бизге. Анан мендей жигиттер кереги жок экен. Түз сүйлөп, калп болсо жок, бери калп эмес, мери чындык дегенде анан келише албай руководство менен мени жумуштан алып салат.
мен сотко берем, 3 инстанцияны тең утуп чыгып, восстановление болуп туруп жумушка анан кетип калдым иштей бергиле деп. Кудай таала көрүп турат. Двоечник мээсинде жок деп түңүлүп калган мугалимдер менин сабагыман орусча, кыргызча эмес, орусча 5ке жооп берчи. Значит, ал бала тупой эмес экен да, двоечник эмес экен да. Берден ким двоечник ошондо? Сөздүн маанисин түшүнүп атасыңар, Ошо сабак берип аткан мугалимдер өздөрү. Тияктан бияктан эптеп септеп бүтүп келип алып, ар жагында данек жок, анан баланы күнөөлөшөт. Ошо окуучуларым деле мени угуп атат азыр, көрөт, угат. Ал окуучуларды мен уруп сабап коркутуп окутуп атыптырмынбы? Азыркы балдар абдан акылдуу. Сенин тазалыгыңан, туруп жүргөнүңөн, сүйлөгөнүңөн, калп айтпаганыңан, сөзүңө турганыңан, окуучу балдар менен четке чыкканда өзүңдү кандай алып жүрөсүң, талака таштап кете аласыңбы, сөзүңө жооп бере аласыңбы? Баарын байкап турат. Ошонусу менен сыйлайт. Ошентип сыйлаганынан акыркы жылдары адам жашаган сайын опытный боло баштайт да. Ошондой авторитетке өтүп, директордикиндей авторитет болгон үчүн руководство мени көрө албастык кылганынан мен андай руководство менен иштешпей эле коеюнчу деп акырын кетип калдым. Баары азыр тааныш, пааныш, куда сөөк болуп келип алган, ар жагында дээринде эчтеке жок коюп койгон билим дагы, медицина да бүт өлдү азыр мамлекет. Мен ошону көрүп, күйүп айтып атам. Келечегим үчүн курсагым ток менен. Окат жайым бар, Кудайга шүгүр. Бирок болбой айтып атам. Акырын унчукпай жутууп коюп отура берсем болот эле да. Анда жанагы качып кеткен президенттин орус баласы айткандай, чала орус, чала кыргыз, бараны дегендей баран болуп атпайбызбы? Мен энеден эркек болуп туулгандан кийин баран болгум келген жок. Жаман көргөндү элдин баарына баары бир жакшы көрүнө албайсың. Көбү баары бир жакшы көрүп, туура түшүнөт сени, колдойт. Мен ошо колдогондорго айтып атам. Жетпегендерге ал Кудай таала өзү тараза. Бессмертный кашеи жок. Баарыбыз өлөбүз. Бирок кантип өлөбүз кеп ошондо? Элим, жерим таза болуп кетиш керек да. Особенно жигиттер жана тепсе темир үзө турган мен силерге кайрылып атам. Сатпагыла мекениңерди. Анча-мынча тамеки, столовый курсак тоюп, үндүктүн баасы базарда 3000 сом экен. Силер 1500, 2500 сомго сатылып атасыңар. Палатка алып берем. Кереги жок ошол палаткасын, казан-пазан, бозуйду өзүбүз эле алып алабыз. Дагы бир жолу айтып атам мен. Мамлекет Сыймык байке айткандай, жакшы бийлик келсе бир жуманын ичинде Сингапурдун президенти жана 90 жаштагы бир жуманын ичинде канча миллиард төктүрүп койду казынага. Ошо казынанын баарын урдагандын баары бизге төксө Кыргызстан. Масло, жигиттер мына. Мен силерге айтып атам. Масло, кулемка менен машинелер тебебиз. Сарай-парай үйлөрдү жөн эле койгула. Мына мен айтып атам, Кудайым турат го. Биз ошондой бай мамлекетте жашайбыз. Сатылбагылачы, айланайындар. Мен ыйлагым келип айтып атам силерге, мына жүрөгүмдү кармап. Сатылбагылачы. Кыргызда канчалык эле бомж бар эле, айланайындар. Ошол бомждар, арак ичкендер жалаң жумушсуздуктан ошондой болуп атат. Мына чет жакта канча деген балдар кыйналып жүрөт, бирөөнүн окатын кылып. Бизге келип иштей турган мамлекетпиз биз. Япониядан келди, Кореядан келип атышат бизге. Завод ачып береличи, машина строительный завод. Жок, шапке сурашат. Шапкени эмне кыласың? Түзүп бер, керек болсо фундаментин салып бер. Канча 5000 деген эркек балдар иштейт, аял келдин, кыз келиндер. Канча деген үй бүлө багылат. Мына ошо биз шайлап аткан, сатылып атып шайлап аткан бийликтер. Алар тээп жүрөт Land Cruiser 50 000, 60 000 долларлык машинелерди. Сенчи 3 000, 4 000 бир машина алып калдырап сүйүнүп жүрөсүң, кайра май куюп. Токтотпойлу эми, болбойбу, жугундукорлорго мен силерге айтып атам, сатылбагылачы болду. Ошондой кыргыз элим. Мына ар кайсы жерде чыгып атат, чоң казат деп кыйкырышып. Алла ыраазы болсун. Бул биринчи эл өзү, акча жок. Кудай таала тараптан шамал менен берилип келаткан партия. Жана айтып кайталап кетейин, Сыймыктан наша чегеткен, анан писиккен деген сөздөр ар кандай комментарийлерден
Айланайын, токтоткулачы ушундай сөздөрдү. Оозуңарга алыңар жетпей эле сүйлөй бербей. Сүйлөгөндөн эле көрүнүп турбайбы? Акылдуу бала экен, эми кичине эмоция калтырат экен ал. Керек да, анда сүйлөбөйсүңөрбү? Кана бир кайсыр бир лидерди көрдүңөр мындай? Бетке айта алган, баары эле кошуматтайт го. Элим, жерим деп мына биздин көйгөйүздү айтып атат канча жылдан бери. Дагы айтып атат, мен Европага барып деле жашай берсем болот деп. Ишенем, жашай берет, бирок анын ниети барбайт аяка жашаганга. Духу, руху. Мына азыр мен дагы бияктан чыгып аттым, кайнап дагы өзүмдү мындай кармап атам дагы мындай. Мугалимдин баласы катары мындай катуу кыжырланып айта турган сөздөр көп мындай. Койчу деп атам да, ошо чимкиликтерге теңелип анан ошолордун деңгээлине түшпөйүнчү депчи. Кукурузу охраняем, что ли, анан качать этпегилечи, анан лапша теппегилечи, жогорку кеңешке барып сүйлөй турган сөздөр ошолор. Ошонун баарына мына биз күнөөлүүбүз. Алып барып, сатылып, анан трактор алып берем, анан комбайн алып берем деп калпайтып өткөнүн баарына салып берип. Болду эми, элим жетет. Кытай негизи чоң мамлекет, билесиңер, кандай гана чоң мамлекет. Ошол мурда илгери Кытайлардан ар кайсы жеринде өзүнүн хандары бар эле. Азыр бир эле хан бар да, Пекин президенти, Пекинде. Ошол кезде бир ханга бир хан өзүнүн чабандесин жиберет. Жакшы көргөн атың бар экен, ошону мага бер деп айтат. Бербесе согуш ачабыз деп айтат. Чабандеси келип айтканда жанакы хан өзүнүн жанындагы жан жөкөрлөрүн, баатырларын чогултуп алып, жигиттерин мынтип сурайт. Ушундай болду, мен атым сурап атыптыр, болбосо согуш ачабыз деп атат. Эмне кылабы дегенде жанакы жигиттер айтат, жанында жүргөн вазирлери, давай согушабыз дейт. Эмне коркобуз дейт. Ошондо хан ойлонуп, кой дейт. Ат үчүн кан төкпөй эле болчу, бергиле деп атын берип таштайт. Кичине убакыт өтпөй кайра жиберет чабандестерди. Эң жакшы көргөн алда сулуу келинчегин, аялын берсин. Болбосо согушабыз, талкалайбыз, элин чабабыз деп атат деп. Чабандесин жиберет. Кайра визирлерин чогултат, эмне кылалы дейт. Жок ханым, кантип жакшы көргөн сулуу келинчегиңизди берип коесуз, давай согушабыз дейт. Хан кайра угуп туруп, жок дейт. Аял үчүн дагы элимдин канын төккүм келбейт деп аялын берет. Көп убакыт өтпөй кайра жиберет тиги чабандес. Ушундай бир жериң бар экен, эчтеке тигилбей, салынбай турган жер бар экен, ошол жериңди бер. Болбосо элиңди чаап куруп өлтүрөм, согуш ачам дейт. Тиги хан катуу кайгырып, ойлонуп, визирлерин чогултуп, эмне кылалы дейт. Ошондо визирлери мынтип айтат. Жанындагы жан жигиттери. Ал жерде эмне кылмак элек? Берип сал ханым дейт. Эмне кылабыз жерге? Тигилбегенден кийин пайдасы жок эле жер жатат. Бер дегенде жанакы хан ошентип айткан жигиттердин баарын башын алдырып, жаңы команда түзүп, баатырлардан, патриоттордон алга деп туруп анан согушка чыгып, жанакы хан менен барып согушат. Маанисин түшүндүңөр, Жер эч качан сатылбаш керек, берилбеш керек. Жериң үчүн каның төксөң дагы жарашат. Бул жер биздин ата бабаларыбыз канын төккөн да. Эмне деген апаларыбыз ачкачылыкта дагы чыдап, Кытайга качып барып, кайра келип, канын төккөн жерде. Анан биз азыр токчулук ушундай сотканын, интернеттин заманында эмне болуп атабыз? Бир 500 сом, 5000 сом, 2000 сомго сатылып койгулачы. Келгилечи, биз кандай гана кыйын тукум кыргызбыз Сатылбагылачы, Сыймык байке мына айтып атат го. Аны камап койгондон кийин анын эсебин көрөбүз анан. Матумаровду мына кетиришти, Садырды камашты, Сыймыкты дагы бирдеме кылат. Анан эмне болот? Эртең алда жакшы көргөн уулуң, кызың барбы деген? Жакшы көрөсүңбү ошону? Алда небереңди. Жакшы көрөсүң, мына жытын элестетип көрчү. Ошолор үчүн хотя бы жыт сатылбачы, мекениңди сатпачы. Биз бай мамлекеттебиз. Болгон эле 30 эле чак киши ошону колдонуп атат, биздин байлыкты. Келгилечи жигиттер. Кыргыз элим, мен ата байкелерге айтпайм, мен жана жигиттерге айтып атам. Биргели.
Бөлүнбөйлү. Тажикстан жөнүндө айттым жанакы Бадахшанда эмне кылышты мынакей. Мына эми алдар жетпей калды эми. Эчтеке кыла албайсыңар эми. Бизге да ошондой келатат. Кытайга биздин акчанын кереги жок, айланайындарым. Кытайга биздин жер керек. Жер. Жерге келип алгандан кийин эчтеке кыла албайсыңар. Күтүп атышат алар күн санап, качан ошол срок келет экен деп. Келгилечи ошол срок келе электе жакшы бийликти шайлап туруп, жанакынтып, кустуруп туруп төлөп салалычы. Төлөп элек балага $600-700 карыз экенбиз биз. Баарыбыз баш болуп. Эми айта берейин десем, урматтуу, касиеттүү кыргыз элим, сөз көп. Дагы бир жолу кайталап кетейин, уруксат берсеңер, жана жакшы көргөн ушундай ырым бар. Мен биздин спикерге окшоп өзүм чыгардым деп айтпайм. Мен аны китептен окугам. Кимдики экенин билбейм. Автору. Автор кимдики экенин билсеңер айтып коелачы бага. Ойгон кыргыз, тебелетпе намысты. Окуп көрчү өткөн улуу тарыхты. Урал тоодон чыгышты бүт ээлеген. Улуу элдин урпагысың байыркы. Ойгон кыргыз, бийик көтөр башыңды. Ыйык сакта ата баба салтыңды. Эй азаматтар, ата журтка кызмат кыл. Оор жүк басып турган кезде калкыңды. Ойгон кыргыз, оор турмушка буулукпа. Жакырланып жан дүйнөңдү курутпа. Ала тоодой ар намысын туу туткан. Атаң манас экендигиң унутпа дейт. Айланайындарым, эмне деген залкарлар бар бизде. Чыңгыз Айтматовна өтүп кеткенini дүйнө жүзү тааныйт. Өткөзүбүйдүк аны дагы. Сыйлабай атып. Чубак ажыбызды да өткөздүк мынакей. Ошол бүтүн Кыргызстан менен барам деп аткан. Элмирбек Иманалиев кандай акыныбыз бар беле, Булбулум деген. Ким бар ошондойлорду чыгаргандарды айткылачы. Болбоду эми жигиттер. Бар кезде биригеличи мындай. Жаңы партия мына чоң казат. Колдойлучу. Кеп чоң казатта эмес. Кеп Сыймык Байкеде, кеп Максат Байкеде эмес. Кеп алардын идеясында. Кустуралы. Бир хан мындай күчтүү мамлекет кылалычы, сатылбайлычы деп атат. Кеп ошондо эле. Алар сөзүнө турбаса спрос кылып алабыз анда эле. Эл да бул, биздин бийлик да бул. Мен ишенем алар сөзүнө турат, потому что колдорунда бар турупту сүйлөп аткандан кийин, значит, жетти аларга дагы. Ассалому алейкум. Урматтуу кыргыз элим, жигиттер, келгиле колдойлу. Шайтан шайлоонун шайтан оюндарын алданбайлы. Алданбагыла, сатылбагыла, сатпагыла мекениңерди. Саламатта болуңуздар, анча эмоция калтырып сүйлөп койсом кечирип коесуздар.